Ошол негизи бул жерде качандан бери иштейсиздер, кандай иш алып барасыздар, ошол боюнча түзөт менен? Бул жерде 2016-жылдан бери иштейбиз. Негизи бул инвесторлорду мен алып келгенмин. Буга чейин булар Өзбекстан менен иштешебиз дегенден эми бизде Кыргызстанда дагы иш орундары түзүлүп калсын, өзүбүздө дагы кичине экономикалык жардам болсун Кыргызстаныбызга. Ушу 60 жаран иштеп атат. Кече бир тараптуу айтып коюшту, 15 эле Кытай, калган ушу Оштун шаарыбыздын жарандары. Ушу жерден айлык алып, үй бүлө багып дегендей 30 миң, 35 миңден айлык алышат ар бир жараныбыз. Ошолордун кызыкчылыгы деп, мен өзүм жеке менин кызыкчылыгым, мен тиричилигим башка жактан дагы өткөрүп алып берем. Мага тиешеси деле жок негизиненчи. Буну кызыктырып, буну алып калып, башка жакка которуп деле кетип калыш биздин колубуздан келет, бирок ушундай бул жер өзү промышленный зона да, атайын ушундай ишкерлерге, ушундай завод, фабрикалар курулсун деген жер. Ар жерде эле ушинтип бузгула, жапкыла дей берсек, онда биз качан экономикабыз өнүгөт? Биз качан Кыргызстандын өнүккөн мамлекеттердин катарына киребиз? Бирөөлөр айтат, завод, фабрика курулсун дейт. Мына курулуп аткан нерсени иштете албай атабыз. Элдин тарабынан ар түрлүү ой максатта. Эми бул артында турган бир-эки кызыкчылыгы бар адамдардын артынан болуп аткан нерсе да. Негизинен айтканда бул жерде жана бардыгы талапка жооп берет. Мыйзам чегинде бардыгы каралган. Буга чейин жана Жанар Акаев менен Абдубакыт Нурбаев да келгенде, ошондо дагы мамлекеттин деңгээлинде келип текшерүүлөр болгон, экологический, экотек инспекциядан, прокуратура, ар тараптан ар түрдүү органдар келип текшерген. Бардыгын корутундуларын чыгарып, мыйзамды чыгарып берген. Жана айтып аткан саркынды суу деп айтып атышпайбы? Суга түшөт деп. Ал суу турбанын ичинде келип, кайра эле турбанын ичинде чыгып кете турган суу. Ал бизде колдонбойбуз ал сууну. Ол жөн эле циркуляция болот. Ол турбанын ичинде эле жүргөн суу. Ошону да текшеришти, зыяндыгы жок чыгарып беришти. Мына канализация жок дедиле, бардык бизде эми мамлекет өнүккөн мамлекет эмеспиз да, канализация тартып келди. Ана ушу жарандар деле эшигинин алдында жанагы септиктерди кылып атат. Бизде деле ошондой эле септиктер толуп калса, биз говнобуз келип сордуруп кетет. Бардыгын. Сордуруп ошондо кайсы жакка алып барасыздар? Булар сордуруп канализацияга төгөт, как положено, алар ошол жакка төгөт да негизинен. Анан негизинен буга чейин деле элдер темирлер илгери канча сом сатып алат, азыр канча сомдон аласың? Буда Кытайга чыгып. Эми азыр мына темирди өзүбүз иштетип атабыз, туурабы? Буга чейин темирлерди Кытайга сатып жүргөнбүз. Аны ушу өзүбүздөн готовый продукция чыгарып, өзүбүздүн өндүрүштү өндүрүп атсак, өзүн ушуну эртең өндүрбөй койлу, ушу арматура 100 сомго чыгат. Туртуга келбей койсок болбойт. Мына баягы угуп, бирөөнү жөнөтпөй эле өзүм түз келдим бүгүн. Эмне болгон ишкана, кандай болгон ишкана, эми буга чейин дагы мына былтыр бир бул маселе көтөрүлгөн. Базар кеңеш депутаттары келип, Абдубакыт Нурбаевтар, ана мен Асыл Романовский булар жөнөтүп барып кошулуп эмне маселе болсо, анан барып мына сүйлөшүп келдик, тапшырмаларды бердик деп айтышкан эле да. Мына сүйлөшүү болуп атат, ошо баягы действительно баягы адамдарга зыяндуулугу бар экен, бирок фильтрин ошол ишкерлер коюп бере турган болду деген мага жооп болгон, былтыр айткансыңар. Мына быйыл дагы ушул көтөрүлгөндөн кой деп келдим. Эме барбы? Ишкананын жетекчиси. Эме барбы? Мына жаңы жетекчи бул деле жаңы келди. Келгенине бир жумадай болду, 10 күндөй болду. Ким бар? Сес барбы, сес? Каякта жетекчи? Россиядан келип калды. Кел. Каяка кетип калды? Россиядан. Кимдер келген экен лабораторияга. Ошо айтып келди. Мен тактагылачы, келбеди. Мынандай чоң элдин көйгөй. Мен десе жоктум, соцсеттерден таза эме иче турган сууга агымдысы, саркындысы барып куюлуп атат. Ошол бардым көрдүм. Сестердин ишиңерде действительно эртең мына биз акча табабыз, экономиканы көтөрөбүз деп жүрүп, элдин ден соолугун жеп алгандан жаман нерсе жок. Табыш керек, бардык нерсе өзүнүн жолунда болуш керек да. Силер көрүп чыктыңарбы? Ооба. Не деген сунуш бересиң? Азыр өзүңүздөр 2019-жылы ишкердик субъекттерди текшерүүгө мораторий киргизилген. Анан ошого байланыштуу биз тараптан плановый текшерүү жүргөн эмес 2020-жылы. Анан кече күнү дагы жергиликтүү эл менен сүйлөшүп, эгерде кагаз жүзүндө арыз менен кайрылса, ишкердик субъекттерди текшерүүнүн тартиби жөнүндө мыйзамдын негизинде экономика министрлиги менен текшерип,
Анан тийиштүү лабораторияларды кошо ала келип, атмосферный воздухка чындап эле терс таасирин тийгизип атабы, ошолорду аныктайлы деген сунуштар берип атабыз. Силер эми аныктайлы эми жүрөт экенсиңер. Жок, буга чейин 5 жылдан болду, 5 жыл болду. Кандай 2019-жылы 28-мартта текшерүү жүрүп, пландан тышкаркы завод жабылган экен биз тараптан. Ойлонуп атат экенсиңер. Жабылган эмес. Уксаңар туруптур. Мындай кылайлы, бири-бир сыйлайлы. Бизге көйгөн маселе бар, урматтуу мэр. Угайлы дакас угайлы. Жок, алынын сөзүн угар чарчадык биз. Мен азыр силердикинде 1 саат угам. 2 саат, 3 саатка чейин угам. Угайлы дакаса мына эксперттин сөзүн угайлы. Угайлы. Бала жаңы келди. Жаңы келди, 1 жума болду деп мен ошон үчүн айттым. Эми билгендерди коюш керек да. Ал жаңы келген биз 10 жылдан бери берип атабыз. Мен койбойм да, бунун министри бар өзү. Болду, Өзүнүн министри бар, комплекс менен келди да. Айтыңыз. Жок эми элдердин жайын ачып атат, ошентип сүйлөп атат. Тур кабыл алып Укула баштанан. Укканы келдик деп мен айттым го, угуп келди, мына бири-бирибизди угайлы. Укканы келди, 2 саат отуруп бул кечейле. Болду. Бири-бирибизге туура мамиле кылайлы балдар. Ата силерди урматтап сыйлап келдик. Бирөөнү жөнөтүп берген жокмун, кабар алып кел деген жокмун, өтө угуп сыйлап келди мына элдин көйгөйүн угайлы. Онкологический уровень айтып атабыз. Уксаңыз мен бүгүн азыр 1 минутта чечип билбейт да, сен айтканың боюнча чечсин онда сен угайлы. Угайлы да мына угуп койлу. Мен ооруган үчүн айтып атам. Мен ооруган. 5 минут угуп туруп сабырың бар. Майлы неме болду, туруп тургулачы угайлы балдар. Мына 2019-жылы 28-мартта биз тараптан акты түзүлүп, тийиштүү эскертме берилген экен. Иш токтотулсун деп. Ана булардан да кат келип атат, иш токтотулду деп. Андан тышкары контрольный проверканын негизинде ошол эле 2019-жылы 7-майда биз тараптан штраф салынган. Экологиялык атмосфераны бузуу боюнча 28 000 сом. Бул 5-категория биздин азыркы кодекстердин негизинде бизге тийиштүү статьялардын эң жогоркусу да. Ошол байланыштуу 28 000 штраф салынып, чара көрүлгөн экен. Анан кийин булар кайра кат берип атат. Биз жергиликтүү эл менен сүйлөшүү жолу менен бир жыйынтыкка келдик. Канча бир процентini арматура менен камсыз кыла турган болдук. Ошол байланыштуу ишти кайра жандандырдык депчи. Кайра биз бул жакты текшерүүгө мыйзам жол бербейт да. Мыйзам боюнча ошондо азыр силердин экотехинспекциянын иши мамлекеттик органда силер эми чектөө киргизесиңер. Азыр штраф салса болду, штраф салып коюп иштей бериш керек. Жок, максат кандай? Азыр бир минут суроодо мен суроо. Штраф салгандан 1-2 штраф салып, максат штраф салган ошону тартипке келтирүү да силер максатыңар туурабы? Тартипке келтириш керек. Ошон үчүн мыйзам бузулган үчүн же мына экологияга зыяны келген үчүн штраф салып атасыңар. Ооба. Анан 1-2 штраф салат дагы анан болбосо жапканга туура келеби? Туурабы? Ошондой болобу өзү мыйзам өзү ошондой да. Анан штраф салып коюп, акча төлөп коюп, кайра дагы иштей бер деген сөз болбош керек да. Мен түшүнүгүм. Туурабы? Туура. Анан кийин биз тараптан жанагы атмосфераны булгады деп атпайбыз. Ошо боюнча буларга эскертүү берилген экен, булар фильтр койгула деп, фильтр коюштур. Анан 2019-жылдан бери бул жакта текшерүү болгон эмес. Себептен мораторий киргизилген ишкердик субъекттерин текшерүүгө. Азыр мыйзам боюнча сиздер бизге арыз кат жүзүндө кайрылсаңыздар, биз экономика министрлигинен уруксатты алып туруп, кайрадан текшерүү жүргүзөбүз. Ошол фильтрлер чындап эле бүгүнкү күнгө чейин иштеп атабы же биз кеткенден кийин эле алып койдубу? Сиздер айтып атпайсызбы, түтүн чыгып атат депчи. Анан кийин канчалык деңгээлде зыян келтирип атат экологияга. Ошого атайын лабораториялар бар. Лабораториялардын чогуу ээрчитип келип, сиздер катышуңуздар менен текшерүүнү жүргүзөбүз да. Силер ол текшеребиз деп силер келген моментте бир күн башта жабып коет, бул иштебейт да. Силер именно иштетип аткан моментте келип текшеришиңер керек. Ол моментте силер үйүңөрдө уктап аткан болосуңар да. Токтой тургулачы. 5 минут туруп. Мындай кылайын туугандар. Токтоп туруп. Сиз ким болуп ишке келген? Сизде күнөө жок. Сиз билбейсиз. Туугандар, биринчиден мында тартип сактайт. Биз учурдан эч нерсе чечилбейт. Кудайга шүгүр, азыр элдин баардыгы жаңы бийликти үмүт кылып, жаңыча жашоо баштайбыз деп үмүт кылып турабыз. Анан мэрибиз дагы Кудайга шүгүр, жаман эмес. Мурдагы мэрлерден жакшы десек дагы болот. Эми
Мынау Илгиз иним, ушул жердин жетекчиси сенсиң өзү. Мен сага бир 2 суу вопрос беремин. Анан экотехник инспекциянын начальниги, сиз ушуну карап туруңуз. Бул жерде литейный цех бар, туурабы? Темирди эритет. Темирди эритиш үчүн баягы очокторду, печкаларды суу менен охлаждение кылат. Ошонун суусун бул жактан сороп дагы обратка суусу каяка түшөт? Ошол эле обратка кетет. Ал ошол. Жок, сен так жооп бериң суроо. Ошол суу септигиң барбы же ошол бир эле суу айланып жүрөбү? Мындай да, сиз айткан туура. Мына бул бассейнде эле айтып бердим. Ошол эле каналдан соруп, жана трубада келет деп атпайсызбы? Обраткасы кайка барат? Ошол эле труба ошо обраткага бакка түшөт, бочкагачы. Ошодон кайра насос менен сорот ишкерге. Жок, эми угуп тургам. Мен жалган айткандан башка ишти кылсам да жалган айтпайм. Обратка сууң кайра эле баягы резинка трубалар менен каналга түшөт. Саркымсыз, урматтуу мэр. Бул экотехник инспекция сизге 100% мыйзамсыз бул. Мен мына заводду иштей берукам. Иштеп, иш орун түзүп, элди иш менен камсыз кылганыңачы Кудайга сага 1000 мертем шүгүр, молодец. Эгерде Кыргызстанда ушундай 100 бала болсо, Кыргызстан четке мигрант болуп чыкпайт. Но талапка жооп бериш керек. Бул биринчиси сенин сууң каналдан чыгат дагы кайра каналга 100% түшүп атканына көзүм менен көрбөсөм, мына көзүм көр болсун. Жок, туруп тур сен. Бул биринчи маселе. Анан ар кандай ишкана болбосун, менчик ишканабы, өкмөттүн ишканасыбы иштөө нормасы болот. Саат 8-ден 5ке чейинби, 8-ден 8ге чейинби иштөө нормасы болот. Эми сен жана мына журналисттерге айтып атасың, анда мэр келе эле мен унчукпадым. Бул промзона деп. Ладно, промзона болсо бул жерде үйлөр турат. Эми бул үйлөрдү мыйзамсыз берди десең, онда көп адам камалат азырчы. Бардыгынын документи бар. Сенде документиң бар. Бирок саат түнкү саат 12-1 тарака турак иш кылат. Жалган айтпагын укам. Башкасын кыл, жалган айтпагын. Таң аткы чейин иштер болуп турат. Эгерде мен ушул жерде жашаганда лично мен чыгат элем. Мен алсыраак жашаганым үчүн мага угулат, бирок тарактаганы мен уйкуму бузбайт. Сен ушул эки эле нерсеге жооп бер. Ошол эки нерсе менен сеники мыйзамсыз болуп калат. Сенин сууң азыр мына балдар. Азыр мына мэр келип калыптыр. 1 саат 2 саат угамын деп атат. Барып ошол жерди көрсөтөйлү, туурабы? Onu alıp koydu da уже. Geçe tartkan mına kızlar. Tarttın niye çıkarışmadı? Суу мына карап турлат тургандар. Будан 5 жыл мурда, монуз же билесиз. Мына бир адырдагы суулар, ондо Талай Насырбекович мэр эмес эле. Ондо Айтмамат Кадырбаев бар эле. Мына суубузга билесиңер, а? Канализация. Ошол бир тамчы суу түшкөндөн канча тополоң болгон, Бүгүнкү күндө деле ушундай азыр. Эми жапалактын 100% таза суу менен камсыз боло элек. Буга чейинки анча-мынча кошоматчылар 100% таза суу менен камсыз болду деп отчет берилген. Буга чейинки мэрге. Мен билем буну. Бирок 100% таза суу менен камсыз боло элек. Резервуарлар курулат деп атат мына жакында. Мына Кудай буйруса 1-2 жылда камсыз болуп калат. Ошон үчүн биздин эл азыр мына ушу Акбура Араван каналынан ичкенге мажбур болуп атат. Анан эми элестетикам, сен бияктан сууну алып чыгып туруп кайра сууга ошол охлажденияланган сууну түшүрүп атсаң, бул өкмөткө эмес, мыйзамга эмес, Кудайга жакпайт. Сенин мына кылып аткан ишиң молодец. Талан. Бул не только bunun заводу, мына мусор бар, мусор. Өйдө да жактагы. Ушу мусорду башка жакка мына мэрден суранабыз, көчүрүп бериңиз, урматтуу мэр. Себеби ошол мусордун негизинде 6 адам азыр эмчегин алдырды, аял кишилерден. Бир көчө Сасыкбаев көчөдөн. 2 адам башын инспекция начальниги. Завод. Ошо алдагы чоңу келип атат да, ушу менен чоңу келет. Мусор өйдөсүнө турбайбы мынанда? Неме? Күз бар. Мен мына экотехник инспекция начальнигине бир вопросту коеюн. Эгерде ушу саркынды суу түшүп аткан болсо, мыйзамсыз болобу иши? Ана, всё. Көрсөткүлө балдар, ошону аз көрөлү. Эми мына Эмичи Санжар Таксын. Азыр эми мэрди тияка барып көрсөтүштүн кажети жок. Ал бардыгынан кабардар көрсө, кече көргөн. Неме? Бир жерде кыскан. Сизге суроо. Азыр мына элгизди да бир угайлы. Азыр угайлы. Мен бир суроо берейин бу балагачы. Неме заводдун кустарный, туурабы? Кустарный завод деп айтылат муну. Талапка жооп бербейт. Bunday заводтор bir ел жашаган жерден 20 километр алыста курулуш керек эле да. Будан 2 жыл мурун биз келгенбиз. Мындан мен 56 жыл жашайм ушул жер туулуп өскөм да. 2 жыл мурун келгенбиз, экотехник инспекция келген, бар жогун опечат эткен, жапкан. Анан бармак басты көз кысты болуп, анда биз үнүбүз жетпейт эле. Эми элдин үнү жетип неме кылып атса, азыр мен соттошон же балагындай кылам, баягы
Мен жаппайм, не кылып аласыңар дегенде кайда элден кечирим сураштын ордунда сен дагы мага окшогон адамсың. Тура менен кичи болсоң дагы. А менин балдарым улана берсин, а сен заводун иштей берсин. Жалал-Абадта курулуп иштеп атат го. Артем Новиков келип көрдү, бул жаңылыктарды көрөбүз. Бир жакшына иштеп атат. А ошондой завод куруп кой, же болбосо модернизация кыл, современный кыл, ушунчалык акчаң болсо. Акчаң болсо элге күчүңдү чыгарбагын. Сен керек болсо модернизация кылып, заводуңду жакшына кылгын. Буну кустарный деп айтылат. Туурабы, урматтуу мэр? Бул жердеги айланадагы кирпичный заводдор дагы кустарный. Кытай неден өнүккөн? Ушу кустарный заводдордон өнүккөн. Ана биз кытайларга каршы эмеспиз, келип иштесин. Мына бул жерде мындай узурпация кылып атат да. Кытайларды кетирет деп атат, ана мынтип атат. Кытайларга эч ким тийген жери жок. Мен атым Райымбек, мен ушул жердин тургуну болом. Биз үнүбүз жетпейт да, анан жеткен үчүн айтып атабыз. Мен угуп алып келдим да, бардыгы таза, акыйкат, адилеттүү болушубуз керек. Бир сөз угуп калдым. Ушул жерде мына кечеки эме кылар. Чоңдор бүт даже шаардык кеңештин депутаттары чоңдорго эми шаар башчысы катары кирем да. Доля алышат эмеде. Мына Кудай турат асманда, пенделер тишилеп турасыңар. Мен бир тиын ушу завод үстүнөн көк чай ичсе, мага Кудай бар. Түшүнүңөр да. Калгандар да ким алгандар болсо ошол жерде Кудайдын астында сүйлөшсүн. Макулбу? Ошону мен айтып коеюн. Кече ошо киши эгер депутаттар деди, менен мэр алып атат деген жок, бирок чоңдор дегендин арасында мен дагы бардым да. Көк чайын ичелекмин ушу завод боюнча. Ачык айтайын балдар. Макулбу? Мындай недоразумение болбосун. Бул баланы шаардык кеңештин депутаты катары мен тааныйм. Иш боюнча аласа бересем жок да, мындай иш боюнча аласа берем. Силер тараптан андай күмөн дагы болбосун. Мына мен ачык айкын шаар башчысы катары атайын тиешелүү органдардын бардыгын алып келдим. Сиз эң туура айтып атасыз. Өнүккөн мамлекеттерде шаардын ортосунда заводдор бар. Туурабы? Мына Кытайга барып атып, Швейцарияга барып келдим. Мен ушу как раз мына мусорный заводдор боюнча, техника алуу боюнча ошол жактын өнүккөн мамлекеттерди көрөлү деп. Так мусорду кайра иштетүүчү заводдор шаардын ортосунда. Үнү деле жок, шамал деле баягындай чаң деле чыкпайт, жыт деле чыкпайт да. Бардыгы мындай жөнөкөй эле бир магазинге окшоп турат да. Эми келечекте биз дагы ошого окшоп кетебиз деген ойдобуз да. Анан эми азыр мына мамлекеттик органдар бардыгы турат. Мен бул тарап болуп, же наркы тарап берген. Силер айтканда бардыгы мен жеке шаар башчысы катары көзүмө алам. Эме көзөмөлгө алам. Мен ошо бир эле сурап кечирип коесуң. Мурунда жаап кеткен да, ЭКТ инспекцияларчы. Анан 2 күнгө, 3 күнгө жабылган, кадимкиде опечатать кустарный завод деген бул элдин арасында болбош керек да, мындай айтканда. Туура айтамын балдар? Өзүң айтып атасың, кустарный. Бул талапка жооп бербейт. Талапка жооп бербейт бул нерсечи. 20 штраф төлөп коюп ачып берсе, бул ЭКТ инспекцияның эмне кереги бар дейм. Жок, ал салгандан кийин бул ошол мыйзамды бузган үчүн эле чара көрүп атпайсызбы? А бул жерде жанагы нормативный правовой актыларды бузгандыгы үчүн токтоп турат. Не только завод, бул жерде мусуран бар. Азыр текшеребиз. Эл менен сүйлөшүп алдык деп кагазды кайра иштеп туруп. Эртең сүйтөйт. Биз билесиз, урматтуу мэр. Койсо да болбойт. Мен атым Ыктыяр. Бул маселе ушу боюнча калып кетеби демде дагы. 5 жыл мурун көтөрүлгөн, катуу көтөрүлгөн. Урматтуу мэр. Бул 5 жыл мурун катуу көтөрүлгөн да. Булар бизди алдаган, буларчы. Бизде сөз берет. Мени кара. Бул өзү айткан. Угалчы. Өзүм бир айт, өзүм ойгон. Өзү кандай? Жабылыш керек. Урматтуу эл журт. Мына бул маселе мына силер айткандан бери 5 жылдан бери көтөрүлүп келатат. Мен деле ошо эл тараптын. Мен деле силерге ошон карапайым үйлөрдүн баласына чыккан баламын. Мен деле ушу мамлекет үчүн, ушу өзүнүн элдер үчүн кичине иш болуп калсын деп, ушу инвесторлорду Өзбекстанга өтүп кетип аткан жеринен кармап, ушу жерде алып калганбыз да. Андан бери буларга условия түзүп бериш үчүн өтө чоң каражат керек экен. Жана акам айтып атат, каражатым болсо жылдырып ал деп атат. Каражатым болгондо ака мен ушу эл менен алышпайт элем. Каражат жетиштүү болгондо заманбап заводдорду куруп, мамлекетти өнүккөн мамлекет катарына кирет деген ой. Ошо Кытайларга айт, өздөрү табат. Эми о Кытайларга азыр угайлуу. Угалгалчы. Мына буга чейин текшерип келди, ЭКТ инспекциянын жетекчиси жаңы болгон үчүн жакшы маалымат бере албады. Бул жерде ошо о жылдары действительно ошо жылы эл көтөрүлгөн болчу. Фильтрлерди коюп бергиле. Мына жерде бирок ошол алды да ушунча эл чыгып, мага эмелерди коюп кеткен условияларды. Мындай кылып иштет. Анан жана саркындуу суу агып атат дейт. Ал саркындуу суу эми айтылышы саркындуу суу болушу мүмкүн. Мен деле жаран катары айтып коеюн. Ал сууну мен дагы действительно ошондой аккан болсо текшерилсин. Текшерип
мен мага ишенбесеңер ушу Абдувахап Нурбаев менен Жанар Акаев келип көтөрүп кеткен ушул жерде маселе. Ушул жерде мамлекет республикалык деңгээлде келип текшерип кетишкен. Текшерип суунун экологиясын лабораториядан чыгарып бизге берген анализдерин. Эми мен деле өзүм элди уулагым келбейт негизи. Ал лаборатория негизинде мыйзам чегинде мага карап беришти. Штрафты салды, төлөдүм. Фильтр кой деди эле, койду. Бирок мен эми ушундай эле жабып, мындай түтүн чыгып атат тесттен алысмын. Бирок чыгып атат. Эми колдон келишинче аракет кылып атабыз. Фильтр кое аласыңбы муну? Коем. Фильтрди коебуз. Бул айлектерден чыгып кетет. Азыр эми мына жанагы экотек инспекция башка жактар текшеп, условияларды көрсөтүп. Тура тургулачы, мына мен айттым го, кустарный завод. Фильтриңе турбаңа койдуң, 99 тешиң турат, анан каягына 99 жериңе фильтр коесуңбу? Мына кустарный заводдо урматтуу мэр. Буну 2 жыл мурун көтөргөнбүз, көтөрүп алыбыз жетпей койгон, үнүбүз жетпей койгон. Билесиз, экотек инспекция келип жапкан, депутаттарыбыз келген. Анан кийин дагы эле кайралы. Сен иштебе дейлекпиз, иштегин. Мени караң, Райым ака. Ушунча тура каяктагы нерсени сүйлөп. Фильтр эмес, 99 фильтр кое албайсың. Жомак айтып бербей бизге. Болду. Соска шаңар кура албайт. Айнанайын элдер. Сен ушерде жашайсың. Мына угуп турсаңар бир сөзгө конок берип. Токто. Ушунча адам, мына урматтуу мэр. Мына ушунча адам бардыгы көздөрүбүз менен көрүп атабыз. Тура ушул жерден чыккан отходду. Азыр мына талант айтып кетти, эгер мен жалган болсо көрүп алайын деди. Тура? Азыр айтты да, үстүндө бардыгыбыздын үстүбүздө Кудай бар. Мен дагы кудду ушу талантка окшоп, мен дагы эгер көрбөсөм мен деле көрүп алайын. Ушу түтүндү көрбөсөм мен да көрүп алайын. Үйдө ачсаң жайдын күнү. Мындай. Жок, угуп тургун. Жайдын күнү март айында мына иштейт, иштегенде үйдүчү үй. Бир этажлы үйдүн айнайын ачып кой. Үйдүн ичине түтүн толот. Эчке чыгып бирөө бир нерсе жагуу табы деп чыксаң ушу заводдун түтүнү болуп атат. Ани ушунча нерсени көрүп бул кулабы дүлөй, көзү көр адаман билет да. Лучше буну жабыш керек ошол эле. Эми неме да, ой бала. Мен таң калып Инспекция нерсени айтайын. Мүмкүн эмес да 50 метр. Мына карап тур, мына экотек инспекциянын начальниги жаңы болчу. Турбадан сен мындай түшүнсөң укам, сен дагы акыл сен мени кара, мен бир дыйканмын, сен депутатсың, сен мыйзамды мага караганда 99% жакшы түшүнөсүң. Эми угуп тур мени, угуп тур укам. Бир тараптуу болбогун, сен заводуң жабылып калса ачка калбай турган балдардансың. Бул завод өзү ХБКдан ушакка айдалган заводтун бир бөлүгү. ХБКда завод шаардын ортосунда туруп иштеп атат. Эми токтоп тур. Ошака кочуп кой буну эми. Эми мындан кара. Мен азыр айткан сөзүмчү жалган болбош үчүн. Айткан сөзүм жалган болбош. Ака эл жадагандан чыгып атат да, жөн чыкпай атабыз. Көрүп келдим. Отход мына суу чыга турган жерде эч кандай септигиң жок экен, бочкаң жок экен. Бирөөсүн баягы сумуальник душтан түшкөн сууну балыкты калып койсуң. Райым ака. Бир ака келгиле. Бир 2-3 өңөр өзүңөр тандап туруп комиссия Вот ана, ушул маселе. Кошулгула, мына калыс адилетти карайлы. Отургу, эшек өлбөсүн, араба сынбасын деп тургандар, макулбу? Комиссия карап туруп, мына силердин үнүңөрдү да угайлы. Бардыгы мына эми айтып атасыңар 5 жылдан бери, 10 жылдан бери, мен мына 2 жылдан ашты.